Баткен облусундагы ишкерлердин ири тобу Өзбекстанда өтүүчү Баткен жана Фергана облустарынын ишкерлеринин кызматташтыгын жогорулатуучу жолугушууга баратат. Алардын арасында баткендик ишкер Ыкбал Усманова да бар. Максатыбыз биздин ошол ишибизди кеңири элге жайылтыш, анан жумушчу орун да көбөйтүү. Бизде өнүккөн завод, фабрика жок эсе. Ошолорду Өзбекстан өзү чыгарып жатат, өзүнүн жеринде эле. Ошондой максатта биз да өзүбүздүн жерибизде чыгарганга үмүт кылып, максат кылып бара жатабыз. Усманова 2010-жылдан бери Баткен районунун Жаңы Жер айылында кыз келиндерди иш менен камсыз кылуу үчүн тигүү цехин иштетип келет. 15 кыз иштейт. Бирок азырынча бизде шартыбыз жоктугуна байланыштуу ар бири өзүнүн үйүндө отуруп иштеп атышат. Биз цехте бөлүп беребиз. Кыркып мындай тигиле турган немелерди, деталдарды чыгарып беребиз. Анан алар ар бири өзүнүн үйүндө отуруп тигишип атышат. Ошондон биз бир жерге топтоо максатында, чоң ишкана ачуу максатында бар жатабыз. Биз кеп кылып жаткан иш-чарада ишкерлер инвестициялык жана соода-экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыкты өнүктүрүүнүн багыттарын талкуулашты. Итоговый подводник, да? Да. Нам надо обязательно итоговый подводник. Да. Для итогов мы маргинальный IT-центр подготовим. Өзбекстандык уюштуруучулар көптөгөн ишканаларды көрсөтүүгө аракет кылып жатышты. Тажрыйба алмашуулар багытына жараша бөлүнүптүр. Иш-чарага келген Ыкбал Усманова көбүнчө тигүү ишканаларын көрүүгө кызыктар. Бүгүн сөзсүз түрдө биз результат менен кетишибиз керек. Ошон үчүн болгон иш аракетиңиздерге кум коюп, жаралбаган суроолор болсо берип, жеринде өзүңүздөр кызыгып көрүңүздөр дагы, азыркы убакта айткандай өзүңүздөр багытыңыздар менен бөлүшүп алыңыздар. Промышленность азык-түлүк эки направление болсун бизде. Андан соң ишкерлер өз тармактары боюнча Фергана, Маргалан, Кувасай шаарларындагы жана бир катар райондордогу өнөр жай, айыл чарба, курулуш, текстиль багыттарындагы ондогон ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышып жатышты. Qoplab hammasi Rossiya uchun qoplab qo'yilgan tayyor faqat eksport ishlaymiz. Endi hozir партнер издеп келдик. Ошол азыр мен ишим тармагым боюнча мусорный переработка, пластикти кайра иштетүүчү, жана башка картондорду кайра иштетүүчү боюнча ошолорго Өзбекстанга келдик. Өзбекстанда азыр партнерлор менен жолуктук, жакшы. Кечке чейин көрдүк, көргөзмөлөрүнү көрдүк, иштеген жерлерге бардык, завод фабрикаларын көрдүк. Кудай буйрса келишим түзөбүз. Воскресенье күнүгө Кыргызстанга чыгаттар экен. Кыргызстанга чыкса жолугуп, келишим түзүп, заводду бирге иштешүүгө договор түзөбүз. Өз кезегинде өзбек ишкерлери да кызыкчылыктарын билдиришти. Алардын бири Тахир Закиров бир нече ишкерлер менен сүйлөшкөнүн айтып берди. Сейчас с Кыргызстана гости пришли. Им было интересно. Кыргызстандан келген коноктор биздин чыгарып жаткан азык-түлүк сактоочу муздаткычка кызыкты. Муздаткыч көп функционалдуу болуп саналат. Эт, мөмө-жемиш сактаганга болот. Ошондой эле муздак жана жылуулугу да бар. Конокторго өзүбүздүн сунушту айтабыз. Жактырса, чогуу иштешебиз. Нравится вам? Мы будем вместе работать. İşte başlasak, şu etken işte başlar bir kantorlu kurup, Özbek Kırgız'ın bayrağını eğilip, özünse bir dostluk karhanasını uyuşturup işlesek degen жақсы ой болуп. Жолугушуунун жыйынтыгында эки облустун ишкерлери кызматташуу боюнча макулдашты. Бул иш-чара 2023-жылдын 27-январында Бишкек шаарында бекитилген Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Өзбекстандын Фергана облусунун жетекчилиги ортосунда кызматташууну кеңейтүү жөнүндөгү комплекстүү программаны ишке ашыруу максатында уюштурулду. Гүлбарчын Амирова, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа.